өтө көп мактоо болуп кетти окшойт. Бирок чындыгын айткандагы бул турмуштагы жашаган шарт аракеттердин бардыгын айтышты бул жердегилер. Айта турган сөздөр деле аз. Ар бир инсандардын, ар бир чакырылыштын, ар бир кезектеги чакырыктарга жооп бере турган кездер болот экен. Ошо тилекке каршы дебеймиз, эгемендүүлүк болгондон баштап кыргыз мамлекеттүүлүгүн өтө кыйын өткөл кездерди өткөрдүк. Шериктеш мамлекеттердин ичинен биринчи жолу улуттук валютаны киргизгенде, урматтуу депутаттар, жаңы келгендер угуп койгула, коңшу мамлекеттер, тууганбыз деген мамлекеттер жолундагы, темир жолундагы баарын жаап койгон. Бул жерден бир гана шартты биз аткарбай койгонбуз. Улуттук валютаны киргизерден мурун, сөз түрдө 6 ай мурун шериктеш мамлекеттерге кабар кылыш керек эле. Эгер биз андай кабарласак, кыргыз мамлекети тоңгуюкта калмакпыз. Кичинекей өзүбүздүн мамлекетибиз. Ошондуктан жашыруун чечим кабыл алынып, Кыргызстанга 1 жылдын ичинде толугу менен тамак аш керектүүчү товарларды айрыкча өндүрүшкө кооперациянын негизинде коюлуп аткан товарларды алып келип, өзүбүздүн чыгарган 6 айлык продукциябызды сатпастан сактап калып туруп, ошону менен Кыргыздын улуттук валютасын киргизип, алдыга жылганбыз. Кандай болгондо, урматтуу туугандар, ошол жердеги бир эле рубль кулаганда эмес, доллар менен албай, согуш кезинде швейцарский франк менен төлөйсүң деген коңшу мамлекеттерибиз бар. Өткөргөнбүз. Апаз Жумагулович айткандай, бул жерде 93-жылы сиздерге айтып коюн, Бишкек шаарында 2 күндүк un калган. 15 күндүк будай калган. Урматтуу туугандар, Медеткан Шеримкулов деген бир фамилиясы шериктеши бар эле, ал киши Бишкек шаарындагы нан заводунун директору болчу. Комбинаттардын. Bir күндө Бишкекте 25 тонна нан жабылбаса, Бишкекте бунт болмок. Эртең менен саат 4-тө закладка болду дегенде, ошондон кийин биз үйгө барчубуз, же болбосо барбай калчубуз. Эми бул жерден алып келгендеги бардык нерселерди айтканда, шериктеш мамлекетке барып жол табыш өтө кыйын болгон. Эң негизгиси биздин шериктеш мамлекеттер газ менен нефть продуктун бербей койгондо энергетический коллапска туура келебиз дегенде, ал кезде иштеген Чыңгышев бар болчу, андан кийин Медеткан Шеримкулов иштеп аткан, Апаз Жумагулович. Биз Токтогул каскатын 6 саатка жапканбыз. Шериктеш мамлекеттердин ичинен казак туугандардын энергетика жапкандан кийин Казакстан 12 сааттан кийин чыккан. Эмнеге свет өчүрүп койдуңар деп. Биздики алда транзит менен келчү, Токтогул каскаттан чыккан, Өзбекстан, Казакстан менен биз келчү. Биздин айласынан ошондой шартка барганбыз. Өзбек коңшуларыбыз 2 сааттан кийин суунун азайганын билип, 2 сааттан кийин Токтогул каскаты учуп келип, 6 сааттын ичинде маселени чечкенбиз. Өтө кыйын учурлар болгон. Эми муну айта берсек боло берет, тарых калыш керек, өзүнчө тастыктайт. Бирок тилекке каршы мен айтып турган нерсе, биздин архивтерде, борбордук архивдеги дагы, Кыргыз телевидениясында дагы эч жерде эч кандай архив жок экен. Мен атайын карап чыктым. 1 айдан бери. Жогорку кеңештин архиви жок экен. Ошондуктан мен келечекке бул маселелерди айтып атканым, өтө кыйын кезде, мына Апаз Жумагулович бул жерде отурат. 1 айга мындай өтө токтоло турган нерседе Америкага барып, Международный валют менен Мировой банкка сүйлөшүүгө жөнөттү. Ким финансын түшүнсөңүздөр билесиздер, 1 апрелден баштап дүйнөлүк финансылык кыймыл башталат. Апаз Жумагулович менсе, мен 11 майда жөнөттү. Же чечип келесиң, же келбейсиң деп. Ошол жерде келгенде, бияка келгенде күндүз болот, аякта түн күндүз болот, биякта түн болгондо Апаз Жумагулович мага чалат. Күндүз болот бул жакта, сен келбейм прописка кылып алдың деп, Америка деп. Ошол кездеги алып келген 1 миллиардка жакын кредит менен гранттар Кыргызстандын өткөл кездеги кыйынчылыгына өтө чоң жардам берген. Андан тышкары айтып кеткенде, бул жердеги айткан энергетикалык жактан биз айтып коюн, урматтуу туугандар. Ошол кездегилер билбей мына жерден айтып кетти. Таш көмүр гэси менен Шамалды сай гэси бүткөн эмес. 1 тыйын сырттан инвестиция алып келсең туруп, ошол жердеги кошумча чыккан электроэнергияны коңшу мамлекеттерге 18 центке чейин сатып туруп, ошолордун акчасын төлөп, таш көмүр менен Шамалды сайды эксплуатация киргизгенбиз. Андан тышкары Апаз Жумагулович Медеткан Шеримкулов жакшы билет. Дамба жетишпестен туруп, ошол жердеги лопастар иштебей калып, айласынан дамбаны 28 метрге чейин көтөргөнбүз. Токтогул менен Шамалды сайдын гэстин кубаттуулугу 31%ке көбөйгөн.
Ең қиын кез бізге болгондо, урматтуу туугандар, азыр да кыйналып атабыз. Өзбекстандан ал кезде Россиядан газ келчү эмес, азыркы нефтепровод келип аткан газопроводдо нефти келчү Чымкентке чейин. Газ бербей күнүгө эң чыр чыккан ушул жогорку кеңештин сессиясында биринчи маселе, мына Медетхан Шемкулов отурат. Сессиядан чыгыңыз, маселени чечип кел деп Апаз Жумалович менен жөнөтүп, өтө кыйын кез. Мына эми депутатка кийин келип шайланып келип депутат болдук. Өтө кыйын, биринчи баштоо деген, урматтуу депутаттар, кыйын. Сиздер 7-чи чакырылыштын депутаттарсыңар. Көп маселелер ордуна келип, көп маселелер чечилип калды. Эки гана мамлекет менен чекарабыз чечилбей атат. Бул маселеде чекараны чечкенге аракет кылыш керек. Кыргызстандын потенциалы абдан көп, урматтуу туугандар. Сиздер туура түшүнүп коюңуздар. Мүмкүнчүлүгүбүз көп. Иштеп кетебиз. Бул жерден абдан мындай айтып кетишти. Межпарламентский ассамблеяга барганда азыр дагы депутаттар менен барып жүрөсүңөр. Кыргызстандын кадыры канча экенин канча коюп койдук эле, ошол кадырын түшүрбөй жүргүлө. Кадырга жетүү өтө кыйын нерсе. А кетириш бир күндүк нерсе. Бул жерден Кыргызстандын парламентинин мына азыр баштан айтып кетишти. Ушулардын баардыгын айтышты. Эң кыйын кезектерде эмне экен, урматтуу туугандар, чечилбеген маселе болбойт, чечиш керек. Бирок бир гана нерсе кыйынчылык. Ошол жерден канчалык бизге аз түшүк алып келсин, канчалык болсо утуш менен кыргызстандык мамлекетин чечиш керек. Экинчи мен айта турганым, урматтуу депутаттар, баарын айтып келетам. Сүйлөгөн сөзүмдө дагы ошо 7-чи чакырылышта айткан сөзүм бар, 3-чү чакырылышта айткан сөзүм бар экен. Үч бутактын бийлиги шайлоо түрүндө бири-бирине көз карандысыз ыраттуу иштөө үчүн келиш керек. Бизде андай системаны иштеп, ыраттуу иштеместен ар бир бутактын бийлиги, ал тургай ар бир ведомство өзүнүн жеке кызынчылыкта кетип калып атабыз. Бул шарттардан чыксак, эгер биздин Кыргызстандагы чече турган мамлекеттер болсо, кызыкчылыктар болсо, буга да карабасаңыздар. Экинчиден мен үйрөтпөймүн, мурун катуу сын айтып жүргөмүн. Сынды айткан кишиге айтыш керек экен, баардыгынан ар бир президенттерге азыр мен ушул 17 жолу кат жаздым баардык президенттерге. Баардыгы менен иштештим. Баардыгын жамандабаш керек, ар биринин өзүнүн орду бар. Андан айта турган ушканым мынау депутаттар, азыркы 7-чи чакырылыштын депутаттары, сиздер карап көрсөңүздөр, 9 жол өзгөргөн, 10 жол толукталган конституцияны эң мыкты полномочияңар бар. Сиздерди эч ким кетире албайт, 3-төн 2 менен депутатты жоопко тартат. Президентти аткаруу бийлигин, урматтуу депутаттар, конституцияны же мыйзамдар аткарылбаса, импичмент жарыялоого толук укуңар бар. Мурун мындай парламентте эч качан полномочия болгон эмес. Бирок тең салмактуулуу болуп калды бул жерде, кантсе дагы аткаруу бийлиги, парламенттик бийлик, сот бийлиги деп. Мен айтарым эми сиздерге ушул пикирим, ушунчалык көп сыйлап койдуңуздар, жакшы сөздөр айтылды, баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Канткенде дагы парламент деген бу француз менен англичанга отурганда мындай собрание говорунов деп коет, сборище говорунов дейт. Эми парламентте сүйлөш керек, айтыш керек, популярдуу болуш керек, бирок чечимдерди сөз түрдө кабыл алыш керек. Анан акыркы айтарым, урматтуу депутаттар, аткаруу бийлиги менен сот бийлиги менен отуруп туруп, башка ведомствонун бир күн менин оюм, сунушум, пикирим чогулуп туруп ушул жерде кеңешип туруп чечип койсоңуздар. Биз бири-бирибизди жамандагандан сырткы гана душмандарыбызга биздин ички талаш тартышуулар экенин билдиришип турабыз. Кандай болгондагы ички өзүбүздүн талаш тартуусу керегинче билиндирбей, талашып, тартышып, акырында жакшынакай кылып кесип чечип, андан кийин сыртка чыгарсак, биз канчалык бири-бирибизге каршы болуп турсак, ошончолук четтеги биздин коңшу мамлекеттерге, башкаларга жол ачып беребиз деген сөз. Биздин айткандан өзгөрүп кетпейт, андан көрөкчө чогуу отуруп ток этип чечип койсок маселелерди абдан жакшы. Бирок элге ошонун баардыгын туура түшүндүрсөк. Мен сиздерге, урматтуу депутаттар, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңизге чоң ыраазычылык билдиремин. Келген биздин кадырман ардактуу аксакалдарга дагы чоң рахмат айтам, ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, ынтымак болсун, алдыга өсө берели, алгалай берели. Баардык болуп аткан кемчиликтерди жокко чыгара берели. Бир гана Конфуцийдин айткан сөзүн айтпай калыпмын. Бул Кытайдын окумуштуусу айткан, өткөн кезде жашаган мамлекетке душманыма да калбайм деп. Ошондуктан өткөн кезден тезирээк өтүп кетели. Сиздерге ден соолук, бактылуу, аманчылык болсун. Рахмат сиздерге, чоң ыраазымын.